турушу боюнча 87-90 миң доллар. Ассаламу алейкум жакыныңыздарга, Толкун Лайф каналына кош келипсиздер. Бүгүн Кореянын бир четинде баратып сиздерге ушул авто экспорт боюнча бир аз айткым келди. Негизи авто темасы азыркы убакта өтө актуалдуу тема. Биздин 2025-жылдын эсеби боюнча биздин Кыргызстанга түштүк Кореядан эле 53 миңдей авто экспорт болуп туруп. Бирок ал автоунаалардын баардыгы биздин Кыргызстанга эмес, экспорт болгон автоунаалар көп ичинде. Эми Кыргызстан азыркы убакта лидер болуп калды ушул авто экспорт боюнча. Жана авто экспорт менен алектенген биздин мекендештерибиз кайсыл жактан автоунааларды алышат же болбосо алар кантип автоунааларды экспорт кылышат деген суроолорго бир аз болсо да жооп айтам. Биздин Кыргызстанга экспорт боло турган автоунаалар мына ушулар. Ушулар бар экспорт боло турган автоунаалар. Себеби бул жерде ушундай айтканда автосалондор көп экспорт боло турган. Жана проходной болсо эле бизге экспорт боло берет. Азыр 2019-2020 жылдагылары биздин Кыргызстанга келет го. Мына ушул автоунаалар Кыргызстанга экспорт болот. Эми бул мындайча айтканда кичинекей эле чакан автосалондор, чакан компаниялар, эндеги сайттар бар. Encar деген сайт, ошол сайттан кирип сиз өзүңүздөр деле башка өлкөдө туруп ошол сайтка кирип тандап карап көрүп алсаңыздар деле болот. Сайттын ичинде баардыгы көрсөтүлүп берилет. Кайсыл автоунаанын кайсы жеринде боелгон же болбосо бурулган сүзгөн жерлери бар. Ошол эле сайттан өзүңүздөр көрүп алсаңыздар болот. Жана ошол эле сайттан көрүп, мисалы үчүн авто экспорт менен алектенгендер адресин алат дагы келип мына ушул жерден алып эле кете берет. Ушундай жерлерчи. Мындай жерлер негизи аябай толтура өтө көп жана ошондой эле могу сыяктуу болгон. Өтө чоң. Подвалы дагы 6-7 этаж подвал жана ошондой эле үстүндө дагы 6-7 этаж бийиктиктеги ушундай зданиялар. Булардын ичинде авто деген эми толтура өтө эле көп. Негизинен экспорттор ушундай эле болот. Ушундай жактардан аласыздар, ошол менен экспорт боло турган Инчон деген шаар бар. Ошол жака алып барат дагы. Ал жактан уже ошол жүктөй турган адамдарга, башка документтерин бүтүрө турган адамдарга берип коет. Алар өздөрү бүтүрөт. Сиз бул жактан же болбосо Кыргызстандан заказ берсеңиз, жөн эле ошонун акчасын төлөйсүз. Жалпысы мына авто экспорт менен алектенгендердин процесси ушундай эле болот. Эми булар деген люкс автоунаалар, ошол Rolls-Royce, ошол эле Dodge Challenger CR Technocat турушу боюнча 87-90 миң доллар. 2015-18 жылы чыгарылган автоунаа болуш керек, адашпасам. Ошол эле V8 мотор, механический компрессор. Накта америкалык Legendary Luna, ошол эле Доминик Торетto'нун дунасы. Бул мындай жака машиналар кандай келет? Мындай жерлерге машиналар атайын ошо сатка чыга турган машиналар болгондуктан бул Кореяда ошол Encar деген сайт өтө популярдуу болгондуктан ошол Encar компаниясын алып келишет да, беришет. Машинаны детально текшерет да, анан текшергенден кийин машинаны лобовойуна бир Encar чындан деп жазып коет. Бул Encar чындан дегени текшерүүдөн өттү дегендиги. Автоунаада баары сонун, баары жакшы, же болбосо өзүнүн ызчуулар боло турган болсо сайтка киресиз дагы, автоунаанын номерин жазып туруп эле кирип ошол кайсы жердин кандай ызчуулары бар, ошолордун баарын көрүп өзүңүзгө мындайча айтканда бир тактап алсаңыз болот негизи. Жалпысынан ошол.